сабак. Арбагыла балдар, билимди сатып албайт, казып алат. Насаат сөздө айтылгандай, билимди ийне жибине чейин казып билсең, ал сенин келечегиң. Ошол себептен билимди казып алып үйрөнүүгө аракеттен. Сабактарды жакшы өздөштүр. Бүгүнкү сабакты кунт коюп угуп, пайдалуу иш-аракеттерди жасайсыңар деп ойлойм. Эле сабак. Анда эмесе кыргыз тил сабагынан билим алууну улантабыз. Жаңы тема. Баштаар алдында өтүлгөн темаларды кайталап алалы. Сүйлөмдөрдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшүн эске салалы. Сүйлөмдөр айтылыш максатына карай 4кө бөлүнөт. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, буйрук сүйлөм, илептүү сүйлөм. Жай сүйлөм бир нерсе жөнүндө ойду жайынча баяндайт. Бир нерсени сурап билүү максатында айтылат. Бул суроолуу сүйлөм. Ал эми буйрук сүйлөм менен илептүү сүйлөм эмнени билдирет? Алар кандай сүйлөмдөр? Бүгүн силер буйрук сүйлөм менен илептүү сүйлөмдөр тууралуу кеңири маалымат аласыңар. Сабактын темасы буйрук жана илептүү сүйлөмдөр. Бүгүнкү сабактан буйрук жана илептүү сүйлөмдөр эмне экенин билесиңер. Буйрук жана илептүү сүйлөмдөрдүн интонациясын үйрөнөсүңөр. Биз дайыма башка адамдардан бир ишти аткарууну талап кылабыз. Ошол ишти аткарууга мажбурлайбыз. Мисалы, кызым, жалкоолонбо, сабагыңды оку. Чоң эне не бересин? Жалкоолонбо, оку деген эти сөздөр аркылуу сабак окуусун талап кылып жатат. Апа, ойноп келейинчи? Мында келейинчи эти сөзү суранууну, өтүнүүнү билдирди. Электр жабдыктарын суу колуң менен кармаба. Кармаба коопсуздук эрежеси болду. Бул сүйлөмдөрдүн баары буйрук сүйлөмдөр. Анда буйрук сүйлөм деген эмне экен? Буйрук сүйлөм бир нерсени аткарууга буйрук берет, өтүнөт. Буйрук сүйлөмдүн аягына чекит коюлат. Буйрук сүйлөмдө этис сөздөр менен буйрук берилет. Мисалы, Алыкул Осмонов, физкультура. Жазында, жайында, жылуулукта, көлгө түш, күнгө кактан, жаткын кумга. Унутпа, эсиңе тут, бардык байлык, баатырдык, сулуулукта мына ушунда. Ырдагы түш, кактан, жаткын, унутпа, эсиңе тут деген эти сөздөр аркылуу ден соолукту чыңдоого буйрук айтылды. Убада берсең аткарчы. Колуңду силкпей сүйлөчү. Жолдо жүрүү эрежелерин эстечи. Бул буйрук сүйлөмдөр сурануу, өтүнүү маанисинде айтылды. Буйрук сүйлөмдөр да интонация менен окулат. Буйрук сүйлөмдүн интонациясы кандай болот? Билерден мурда жай сүйлөм менен суроолуу сүйлөмдүн интонациясын кайталап алалы. Жай сүйлөмдүн интонациясында сүйлөмдүн башында маанилүү сөз көтөрүңкү үн менен айтылат. Калган сөздөрдү айтканда үн басаңдайт. Мисалы, тала торгойлору күн чыкканда гана сайрайт. Суроолуу сүйлөмдөгү суроо көтөрүңкү үн менен айтылат. Жамгырдын жазында пайдасы кандай? Ал эми буйрук сүйлөмдүн интонациясында буйрук берилген сөз көтөрүңкү үн менен айтылат. Мисалы, Нургазы, Тайкен келген тура, бар, эшик ач. Буйрук сүйлөм өтүнүү, сурануу маанисинде болсо, өтүнүү сөзүндө үн басаңдайт. Мисалы, айтылган ишти убагында бүткөрчү. Азыр сүйлөмдөрдү интонациясы менен окуп көрөлү. Көп ойлоп, аз сүйлө. Сөз айтсаң, далилдүү айт. Жалган айтып жакшы көрүнөм деп ойлобо. Өз алдыңча газды колдонбо. Бул буйрук сүйлөмдөр кандай мааниде айтылды? Буйрук иретинде айтылган сүйлөм. Ошондуктан буйрук сөздөр көтөрүңкү үн менен окулду.
Кийинки сүйлөмдөрдү окуйбуз. Ойноп отургандан көрө сабагыңды окусаңчы. Китепти аягына чейин окуп чыкчы. Түшүнгөнүңдү өз сөзүң менен айтып берчи. Бычак менен ойнобочу. Бул буйрук сүйлөмдөр кандай мааниде айтылды? Бул сүйлөмдөр өтүнүү, сурануу маанисинде айтылды. Демек, өтүнүү, сурануу маанисинде буйрук сөздөр үн басаңдайт. Бизге мурас болуп калган баталар, накыл сөздөр, кээ бир макал лакаптар, тыюулар буйрук сүйлөмдөр менен берилет. Окуйлу. Ар нерсеге эпчил бол. Өзүмчүл болбой, элчил бол. Жакшыларга эрмек бол. Жабык болбой, сергек бол. Буйрук сүйлөм менен бата берилди. Кеңешти акылдуулардан сура. Өзүң билбесең, билгенден ук. Бул макал. Дасторкондо отурганда сакалдуу адамдын артынан өт, алдынан өтпө. Улуулардан мурда төргө отурба. Бул тыюулар буйрук сүйлөмдөр менен берилди. Булар силерди адептүү, ыймандуу, тарбиялуу жакшы адам болууга чакырат. Демек, бата, накыл сөз, тыюулар дайыма буйрук сүйлөм менен берилет. Тапшырмаларды аткарып, теманы бышыктайлы. Силерге Үсөнбек Асаналиевдин «Сыйкырдуу эмен жомогу» деген ырдан үзүндү сунуш кылам. Бул ырдан буйрук сүйлөмдөрдү табалы. Күрсө жөтөлөт. Курч балтасын көтөрөт. Күчүн жыйып көшөрөт. Чапканы жатса күүлөнүп, добуз чыгат сүйлөнүп. Кыйба абышка сен мени. Каалайт элең эмнени? Барын жасап беремин. Орундалат, кайгырба. Сурачы барын беремин. Суранарым бай кылчы, көңүлүмдү жай кылчы. Буйрук сүйлөмдөр. Кыйба абышка сен мени. Орундалат, кайгырба. Сурачы барын беремин. Суранарым бай кылчы, көңүлүмдү жай кылчы. Кыйба, кайгырба буйрук иретинде айтылды. Сурачы, бай кылчы, жай кылчы өтүнүү маанисинде айтылды. Кийинки тапшырма. Чекиттин ордуна кашадагы тиешелүү сөздөрдү кой. Көрбөй туруп, көрдүм дебе. Каратып туруп, калп айтпачы. Кишиге артыңды салба. Отургандарга дайыма салам айтып өт. Тамакка биринчи. Кол сунба. Жеп бүтмөйүнчө сүйлөбө. Жыйынтыктасак, буйрук сүйлөмдөр буйрук, өтүнүү иретинде айтылды. Төмөнкү эки мамчадагы сөздөрдү салыштырабыз. Улууларга орун бер. Колуңду самындап жуу. Кол көтөрүп жооп бер. Сылык бол. Кургак чөптүн жанында ширеңке менен ойнобо. Арынын уюн чукуба. Жолдо же жолго жакын жерлерде ойнобо. Жолдо жүрүү эрежелерин сакта. Бул сүйлөмдөр буйрук сүйлөмдөр. Биринчи мамычадагы сүйлөмдөр жайынча буйрук берип жатат. Экинчи мамычаны окуйлу. Кургак чөптүн жанында ширеңке менен ойнобо. Себеби өрт чыгат. Зыян келет. Арынын уюн чукуба. Себеби ары чагат. Жолдо же жолго жакын жерлерде ойнобо. Себеби кырсык болот.
Экинчи мамычада милдеттүү түрдө сөзсүз аткарууга буйрук берип жатат. Булар лептүү сүйлөм. Эгерде буйрук сүйлөм күчтүү сезим менен айтылса, лептүү сүйлөм болот. Лептүү сүйлөм деген эмне? Лептүү сүйлөм күчтүү сезим менен айтылат. Лептүү сүйлөмдүн аягына леп белгиси коюлат. Лептүү сүйлөмдө ички сезимди билдирген сөз көтөрүңкү үн менен айтылат. Лептүү сүйлөмдөр кубануу, коркуу, ачуулануу, таң калуу маанисин билдирет. Мисалы, ура, каникул башталды, кубанып жатышат. Ой, пил башы менен тик тура алат экен, таң калышты. Ай, акырын, мага тиет, коркуп жатат. Мага жакпайт, ачуусу келип жатат. Лептүү сүйлөмдөр ички сезимди билдирет. Лептүү сүйлөм бах, эх, ай, ой, чиркин, пай-пай жана кандай, ушунчалык деген сөздөр менен айтылат. Мисалы, көл жээгинин кооздугу ай, бали, ушундай оку. Ой, сен качан келип калдың? Кандай кооз жер, ушунчалык кызыктуу китеп. Куттуктоо, ураан чакырыктар лептүү сүйлөмдөр менен айтылат. Мисалы, апа, майрамыңыз куттуу болсун, куттуктап жатат. Жашасын элдердин достугу, ураан чакырык болду. Өз алдыңча көлгө түшпө, тыюу салынып, буйрук берилди. Лептүү сүйлөм жаныбарларга карата да айтылат. Мисалы, кош-кош деп козуну короодон чыгарат. Кыш-кыш деп карганы кырмандан кубалайт. Эми балдар, тапшырмаларды аткарып, алган билимдерибизди бышыктайлы. Жай сүйлөмдөрдү мааниси боюнча буйрук жана лептүү сүйлөмдөргө айландыргыла. Сен суроолорго так жооп бердиң. Силер билегенди үйрөндүңөр. Сөздү жакшылап укту. Бул жай сүйлөмдөр. Сен суроолорго так жооп бер. Жумага чейин билегенди үйрөнгүлө. Сөздү жакшылап уксун. Бул сүйлөмдөр буйрук сүйлөмдөр болду. Ал эми, ура, суроолорго так жооп бердик. Билегенди кандай сонун үйрөндүңөр. Ай, сөздү жакшылап ук. Бул сүйлөмдөр лептүү сүйлөмдөр. Демек сүйлөмдөр күчтүү сезим менен айтылса, лептүү сүйлөмгө айланат. Текстти кунт коюп, буйрук жана лептүү сүйлөмдөрдү тапкыла. Буйрук сүйлөм менен лептүү сүйлөмдүн айырмасы кандай? Көпөлөк капуста жалбырактарынын ортосуна кыпчылып калды. Капуста, капуста, жалбырагыңды жайчы, мени бошоткун. Капуста аны уккусу келбей, шүйдүрүңдүн тамчыларын шимирип, жыргалга батты. Ха, 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 өлө албай жатып, мага буйрук бергенин кара. Эй, көпөлөк, көргүлүктү көрсөтөм сага. Көпөлөк байкуш кысылгандан кысылып чыдабай баратты. Ошондо көпөлөк минтти. Эх, капуста, канча жалдырасам да болгон жоксуң. Эми өз убалың өзүңө. Ал жумурткаларын таштады. Туура таптыңар деп ойлойм. Текшерели. Текстеги буйрук сүйлөм капуста, капуста, жалбырагыңды жайчы, мени бошоткун.
Текстеги илептүү сүйлөмдөр ха өлө албай жатып мага буйрук бергениң кара. Эй, көпөлөк, көргүлүктү көрсөтөм сага. Эх, капуста, канча жалдырасам да болгон жоксуң. Эми өз убалың өзүңө. Илептүү сүйлөмдөрдө ха, эй, эх деген сөздөр дагы катышты. Буйрук сүйлөмдө буйрук берилет, өтүнөт. Илептүү сүйлөм күчтүү сезим менен айтылып, кубанганды, таң калганды, коркконду, ачуулаганды билдирет. Балдар, ушуну менен сабакка жыйынтык чыгаралы. Бүгүн сабакта эмнени билдиңер? Бүгүн сабакта буйрук жана илептүү сүйлөмдөр эмне экенин билдиңер. Буйрук жана илептүү сүйлөмдөрдүн интонациясын үйрөндүңөр. Буйрук сүйлөм бир нерсени аткарууга буйрук берет, өтүнөт. Сүйлөмдүн аягына чекит коюлат. Бата, накыл сөз, кээ бир макал лакап тыюулар буйрук сүйлөмдөр менен берилет. Буйрук сүйлөмдүн интонациясы. Буйрук берилсе, көтөрүңкү үн менен айтылат, өтүнүү, сураануу болсо үн басаңдайт. Илептүү сүйлөм күчтүү сезим менен айтылат. Сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Бах, эх, ай, ой, чиркин, пай, жана кандай, ушунчалык деген сөздөр менен айтылат. Куттуктоо, уран, чакырыктар да буйрук берүүдө колдонулат. Жаныбарларга карата айтылган сөздөр да илептүү сүйлөм болот. Илептүү сүйлөмдө ички сезимди билдирген сөз көтөрүңкү үн менен айтылат. Жай, суроолуу жана буйрук сүйлөмдөр күчтүү сезим менен айтылса, илептүү сүйлөм болот. Эле сабак. Балдар, буйрук жана илептүү сүйлөмдөрдү ажырата аласыңар деп ойлойм. Ушуну менен сабак аяктады. Саламатта болгула.